Ош шаардык жарандык абалдын актыларын каттоо имаратында ар күнү мына ушундай кезекке тургандардын саны көп. Биометрикалык маалыматын чогултууга бир гана аппарат коюлгандыктан мында келгендер бир канча сааттап катарга тизилишет. Мындай көрүнүш жарандардын нааразылыгын арттырууда. 8-ден бери турабыз, эртеден бери. Рас уш шайлоо жакындап атабы? 5-6 кабинети жок дегенде 5-6 адамды ушинтип коюп коюш керек да, элдер бу жерде балдары менен келип жүрүшөт. Мындай мүмкүн эмес да, вообще. Студенттерди бияка деп жазыптыр. Бул жактын биринде да эч кайсы иштебей атат. Паспорт стол, госрегистр эч жерде иштебейт, бир уш жерде иштейт, шаар боюнча. Онадырда дагы иштебей атат. Бул жайдан күнүнө 300 чамалуу адамдын биометрикалык маалыматы чогултулууда. Шаар аймагында жарандардын маалыматын чогултуучу 7 аппарат коюлуп, адистер бекитилген. Бирок алар жетишсиз болуп жаткандыгы байкалат. Бир оборудование бар. Күнгө бизде бир кеминде дегенде 300 адамдан өтүп атат. Ошон үчүн очередь көп. Бардыгы шаар боюнча бүт биометрикалык каттоо маалыматын алуу боюнча оборудование иштеген болсо, аяка барбай эле бизге келип атышат да. Ошондуктан бизде очередь чоң болуп атат. Бизге келгени менен бизде өзүбүздүн адистер жетишпейт, себеби ар бир өзүнүн иши бар. Бул дополнительный нагрузка болуп атат. Өкмөт башчы Сапар Исаков да мамлекеттик каттоо кызматынын башчысын кабыл алуу учурунда жарандар паспорт алууда же биометрикалык маалыматын тапшырууда көйгөйлөр болбошу керектигин белгилеген. Бул жааттагы тиешелүү маселелерди чечүүнү тапшырып, жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү тапшырмасын койгон. Мындан улам октябрь айынан баштап паспорт алуу жөнөкөйлөштүрүлөт. Башкача айтканда, документ толтуруудагы 9 кызмат көрсөтүүчү жай бир жерге чогултулуп, айыл өкмөттөрдө почта имараттары өңдүү жайларда иштеп баштайт. Мунун негизинде ар бир жаран ушул паспорттук бөлүмгө же ЗАГС бөлүмүнө келгенин ордуна ошол информациондук павильондорго келип, өздөрүнүн паспорттарын тапшырса болот, үйлөндүк кагаздагы арыздарын тапшырса болот, адрестик бюродогу справканы алса болот, пин номерлерди алса болот. Биринчи жолу паспорт алып аткандар же паспортун алмаштырып деген жарандар ошол информациондук түрдөгү павильонго катышып, кайрылып, өздөрүнүн жанагы мамлекеттик услугаларын алса болот. Ош шаардык каттоо бөлүмүнүн жетекчилиги президенттик шайлоодо жарандарга кызмат көрсөтүүдө көйгөй жаралбайт деп ишендиришүүдө. Айтымдарда мамлекеттик каттоо кызматы жаңы техникалар менен камсыз боло баштады. Ага ылайык жаңы техникалар жарандарды бармак изи менен гана эмес, жүзүнөн да тааныйт. Жарандардын паспортун окуу боюнча тетиктерибиз жакшы иштеп аткан. Ага комбо ридер деген жаңы техника келди дагы, ошол негизинде паспорттарды убагында оператив түрдө окусуу жана анын маалыматын берүү боюнча дагы жакшы болуп калды. Колдорун манжалары өтпөй калган боюнча дагы маселе көп болчу. Аны дагы эгерде жарандардын колдору 10 попыткадан кийин өтпөй кала турган болсо, атайын ошол бөлүнгөн ар бир участкада камера сыяктуу аппаратыбыз болот. Ошонун негизинде жарандын өзүнүн өңү боюнча, бети боюнча идентификация өткөзүп, анан кийин шайлоого кирип катышып шайлай беришет. Ош облус аймагында шайлоо учурунда кызмат көрсөтчү 3000 чамалуу оператор учурда атайын даярдыктан өтүп жатат. Аларды борбордон келген адистер окутууда. Президенттик шайлоого жакын жаңы аппараттар шайлоо тилкелерине коюлуп, операторлорго таратылып берилмекчи. Марат Акимбек уулу, Кудайберди Дыйканов, Ош Перим жаңылыктары.